Салам достор, бүгүнкү күндө биз эки типтеги адамдар бар экенбиз да. Бирөөсү бул жашоосунда жалаң гана натыйжаларга, жыйынтыктарга, результатка фокус кылган адамдар, жашоосунда бир укмуштуу натыйжа болбосо такыр ыраазы болбогон адамдар экен дагы. Булар да жакшы, булар да керек. Экинчи типтеги адамдар булар көбүнчө процесстин өзүнөн кубаныч алган, процесс менен ыраазы болгон адамдар экен. Эң негизгиси муну кантип айырмаласак болот? Мисалы, кайсы бир иш-чара өттү дейли. Анан ошол иш-чарада эгер жакшы бир жыйынтык чыкпай калса, жыйынтыкка фокус алган адамдар мынтип айтат экен да: биз каалаган жыйынтык болбой калды, момундай кемчиликтер кетти, эгер биз муну кылбаганда момундай болмок деп баштаса, процесстин өзүнө, ошол жакта болгон окуяларга фокус алган адамдар эч нерсе эмес, бизге бул сонун тажрыйба болду, биз жаңы адамдар менен тааныштык, чөйрөбүздү кеңейтип алдык, эмкиде аракет кылабыз деген адамдар экен да. Ошентип биз бири-бирибизди толуктап турат экенбиз. Бирок мен бүгүнкү күндө айтат элем, өзгөчө мындай адамдар бар да, өзгөчө жанагы процесс, результатка багыт алган адамдар көбүрөөк, булар аябай пландаштырган, бардыгы план менен, бардыгы жазылган сценарий менен кетиш керек. Анан аларда кичине ийилчээктик, адаптация кыйыныраак болот да. Мисалы, ошол сценарийде бир нерсе бузулуп калса, же сүйлөш керек болгон адам 10 мүнөт ашыгыраак сүйлөп койсо, кыскасы алар төбөт жаштары тик туруп, ошол жерден кабак башын бүркөп, аябай жаман болуп кетишет. Албетте алар муну атайын кылбайт, алардын табияты ошондой болгондуктан. Аларда бардык нерсе иреттүү болуш керек, бардык нерсе өз учурунда, өз убагында болуш керек. Табияты ошондой болгондуктан аларга ошол нерсеге ийилчээк болуу өтө кыйын да. Ал адамдарды биз эч кандай соттобошубуз керек. Ал дагы керектүү нерсе. Бирок ошол адамдарга айтат элем, жашоо бул өзү процесс. Жана жашоодо дайыма эле шууруга тизгендей деп, жипке тизгендей болбойт да. Жашоодо биз күтпөгөн нюанстар, биз күтпөгөн кырдаалдар, биз күтпөгөн нерселер сөзсүз болуп кетет. Ошондо көп энергияңызды, нервиңизди коротуунун кереги жок. Тек гана ошол процесс менен ойногонду билиш керек да. Сен мындайча айтканда шахматты элестетиңиз да. Сен мындай жүрүп койдуңбу? Анда мен мындай ходду алам. Эч нерсе эмес. Сен менден акылдуураак болуп кетсең, мен сенден акылдуураак болом деген сыяктуу мындай ойноп аткандай элестетиңизчи. Мен күткөндөй болбой калды, анда мен мындай стратегияны алам, же болбосо мен мындайынан жүрөм деген нерсе сизди алдаганча жашооңузду жеңилдетет. Башкача айтканда, сиз жыйынтыкка эмес, ошол процесске көбүрөөк багыт алыңыз дагы, анда болуп жаткан нерселерге көбүрөөк ийилчээк болгонго аракет кылсаңыз, сизге бул аябай жакшы жардам берет. Налып, напчып, өзүңүздүн бир күчүңүздү коротуп отурган чакта эмне кылыш керек? Тезирээк ыңгайлаша калып, тезирээк чечим чыгара калып, тезирээк чыгуу жолдорун издей калсаңыз, сиз кылып аткан долбоор же болбосо сиздин максатыңыз көбүрөөк эффективдүүрөөк болот. Ал эми процесске багыт алган адамдар бул аябай сонун, бирок мунун дагы бир жагы, биз анда кээ бир учурда биз жыйынтыкка жетпей эле ошол процесстин өзү менен рахаттанып жүрө беришибиз да мүмкүн. Ошондуктан көбүрөөк жыйынтыкка дагы багыт алганыбыз жакшы. Кыскасы, командада же болбосо үй-бүлөдө айтор эки адам бирге иштешсе, бул эң жакшы натыйжа берет. Андыктан бул адамдардын тобуна кирсеңиз да чокпоңуз, бул жакка дагы кирсеңиз да чокпоңуз, бириңиз ийилчээкирээк болуңуз. Ал эми бириңиз көбүрөөк өзүңүздү мындай рамкага дегим келбейт, бирок пландаштырганга үйрөнсөңүз, бул эң жакшы жыйынтык берет.